2 жыл мурда эле эскирген 11 тонна момпо сүйдү сатмак болушкан. Салык кызматы жүктү ташып келе жатканда колго түшүргөн. Оор жүк ташыган унаанын ичинде 4000 кутудан ашык таттуу тарапа чыккан. Андан тышкары антифриз, гидроизоляциялык материалдар, боек жана арматуралар табылган. Материалдар чара көрүү үчүн укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилген. Сизден де акылды адамдар бар окташы. Текшерип койгон керекми? Айдоочулук күбөлүк сураса айфондун документин көрсөткөн жигит. Жол милициясы Сокулукта каптал айнектери караңгылаган чет элдик номерлүү Hyundai Sonata унаасын токтоткон. Рулда 38 жаштагы чет элдик жарандын айдоочулук күбөлүгү жок болуп чыккан. Видеодон алар ар шылтоону айтып, телефондун документтерин да көрсөтүп жатканын көрүүгө болот. Жыйынтыгында автокүбөлүк айып коргоого токтотулган, бирок айдоочу мыйзамга баш ийбей унаасын уруксатсыз айдап кетип калган. Милиция аны кармап келип тиешелүү чара көрүүдө. Бул автоунаа айып коргоо жайына кирген. Ошого карабастан айдоочусу уруксатсыз кагазы жок айып коргоосунан айдап кеткен. Бүгүн мен командам менен артка кылчайып, Кыргызстандын элинин колдоосу менен Кыргызстан элинин колдоосу менен 5 жыл мурун берген убадабызды аткардык деп сыймыктанып айта алам. Бул тууралуу Садыр Жапаров бүгүн республикалык кеңешмеде билдирди. Президент сөзүнө конкреттүү жыйынтыктар, ишке ашкан долбоорлор, экономикалык көрсөткүчтөр, бекемделген институттар жана элдин эртеңки күнгө болгон ишенимин кайтып келиши далил болоорун белгиледи. колдоосу менен жогоруда аталган убадабызды аткардык деп сыймыктануу менен айта алам. Буга конкреттүү жыйынтыктар, ишке ашкан ири долбоорлор, экономикалык көрсөткүчтөр, бекемделген институттар жана кыргыз жарандарынын эртеңки күнгө болгон ишениминин кайтып келиши күбө боло алат. Урматтуу мекендештер, биз алгачкы жылдары Ак сууда өмүрүн кыйган аял милиция имаратынын алдында өзүн өрттөгөнү айтылды. Ысык көлдүн Ак суу айылында өз өмүрүн кыйган 40 жаштагы аял Ак суу райондук ички иштер бөлүмүнүн унаа токтотуучу жайында өзүнө өзү өрт койгон. Бул тууралуу Акыйкатчы институту билдирди. Маалымдалгандай, аялдын артында 16, 15 жана 6 жаштагы кыздары жана 14 жаштагы уулу калган. Аял жолдошу менен ажырашып кеткендиктен балдарын жалгыз багып келген. Аз камсыз болгон үй бүлө катары каттоодо тургандыктан маркум балдарына 2018 жылдан бери жөлөк боло алчу. Эске салсак, Ысык көл облустук милициясы 25 февралда 40 жаштагы аял кызынын кош бойлуу экенин уккандан кийин өзүнө өрт койгонун билдирген.